Вкусное мясо? Нормально. Нормально? Нормально. Нормально, говорит. Салам достар, жайында кандай сонун күн ысык, айлана коз, ысык көл, эс алуу. Кийинки видеобуз жайка эс алуу жөнүндө болмокчу. Beni koy. Koy bir. Başım düşmesin. Ver koy bir. Ya başını sürme. Kötür. Ya şunu da kal lan. Мына мен деле ушун үчүн кызды көтөрүп келип сууга түштүм. Толтура балдар чогуу алышты. Угушу боюнча бул жеңеске Нурислам жеңесин сууга жуунтуп коюн деп алып келсе, ал качып атат. Ya başını sürme. Kötür. Урсаңар достор, башым түшпөсүн дейт. Koy bir. Başım düşmesin. Ver koy bir. Кандайча? Түшүнүктүү. Эртең эжебиз тойго барат окшойт. Ошондойго кыздарда $100 чачын жасатып алып туруп анан бир күн кечке жүрө беришет го, сактанып. Beni koy. Koy bir. Başım düşmesin. Ver koy bir. Эми элестеткиле. Джеймс Кэмерон Титаник кино тасмасын кыргызча тартса кандай болмок? Beni koy. Koy bir. Başım düşmesin. Ver koy bir. Ya şunu da kal lan. Же наоборот, Кыргызстанда тартса кандай болмок? Актерствосуна 5. Бул кызыбызга Леонардо Ди Каприодон биринчи Оскар бериш керек. Берсе болот. Эмнеси болсо да бул суудан кийин эжебиз курганып, анан эртеси барчу тоюна барып, жакшы эс алып келди деп ишенебиз. Достор, өпкө деген сөздү укканда кайсы областты элестетесиңер? Туп-туура, нарын, тамаша талас. Эми видеону көрөлү. Давай, yürü. Çıkar jelini. Çıkarmadın mı? Çıkan, давай. Gördü ya, kanına çoğuyup kaldı. Çıkarsana ya. Биринчи жолу көрүшүм койдун өпкөсүнүн үйлөнгөнү. Таластык койдун өпкөсү окшойт. Ошондо адам күчтүү болуп же башкача айтканда торпеда. Болордо ички органдары ушинтип көбүрөт го. Кадимки учкан шарик деле чоңоюп атат. Шарик дегенде. Жигиттер ушул өпкөнүн кыздарыңарга шариктин ордуна белек кылсаңар болот экен. Аягында мен бул өпкө менен 2 областты байкадым. Нарын, талас. Баса мүмкүнчүлүктөн пайдаланып NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ушул жакшынакай футболка ошол дүкөндөн алынган. Эгерде сиздер дагы кааласаңар NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө барып кийинсеңер болот. Айтыңызчы, жумушуңузда кечке иштей берип тажап кеткенде эмне кыласыз? Салам. Bir gün kechke jumuşta болуп калсаңызчы, анда монтип иштейм. Мына орысча айтканда жалкоо 80-го уровня, а жанында экен жини келип турат. Эмнеге? Анткени ал кире бериште отурат, жатканга орун жок тиги баланкындай. Балки бул вагез жумушка келип атканда ушундай келишим менен кирген. Мен 24 саат иштейм, бирок жатып алам. Түшүндүм. Балким бул вагез мурунку жашоосунда депутат болчу. Азыр болсо типографияда иштеп атат. Бирок мындай жатып алып иштеген типографияга жарашпайт экен. Арак чыгарган завод болсо бир жөн, анда түшүрмөкмүн. Акырында айтарым, жумуш дегенде жакшылап көңүл менен иштеш керек. Же салыш керек.
Başını Эми кайрадан жайга кайрылабыз. Аквапарк деген жер бар. Барыбыз эле эс алып көргөн. Азыркы болуп турган видео кайсыл шаарда, кайсыл областта тартылып атканын билбейм. Бирок тартып аткан кыз абдан эмоционалдуу экен. Ölbeysin, nifika ölbeysin. Давай, делай, гобияғы бол. Kayıp gitti kocattım. Подряд düşürdün kocattım. Сөзүн эле түшүнсөк болот. Кайсыл областтан экен? Эми шашпай биринчи кыздын сөзүнө көңүл буралып. Биринчи башталганда эле Ölbeysin, nifika ölbeysin. Давай, делай, гобияғы бол. деп поддержка тееп атат. Бирок бул кыз айткандай эле болду. Баары аман эсен. Жаныбызга бул кызды ала алсак сак жүрөбүз деп ойлойм. Ölbeysin, nifika ölbeysin. Давай, делай, гобияғы бол. Kayıp gitti kocattım. Подряд düşürdün kocattım. Экинчи, кайып кеттиң го, подряд түшүп ийдиң го дейт. Ошондо подряд дегени кандай? Булар элестетип компьютердик оюн ойноп жаткан го. Анан ошол оюндары бөлүктөргө бөлүнөт. А бул кыз подряд баарын өтүп салды. Түшүндүм. Эсиңердеби бул эжебиз? Ошондо бул эжебиз балдардын көзүнчө деп анан ал жактан кеткенден кийин Kayıp gitti kocattım. эми аягында элестеткиле, ушул тартып аткан кыз олимпиадалык оюндарын үн коштосок кандай болмок? Ölbeysin, nifika ölbeysin. Давай, делай, гобияғы бол. Kayıp gitti kocattım. Подряд düşürdün kocattım. Гаи. Кандай гана видеолор чыкпайт, майы кызматкерлери жөнүндө. Азыр баарыңар мени түшүндүңөр окшойт, кайсы видео болор? Андай эмесе кеттик. BMW машинасы, майы кызматкери, капотко, жаткырып алып, айдап баратат. Менде суроо. Кантип? Анан каяка? Эми фантазиябызды жакшылап күйгүзөбүз. Биринчи, балким байкебиздин досу үйлөнүп, свадебный каточтун машинасына батпай калып, анан капотко чыгып алып кетип барат. Mübarek toyunla mübarek Yaşının sazını içilinla İçilen gülünla mübarek Экинчи, байкебиз таксиде бара жатат, баягыдай эле ичине батпай калып. Такси, такси, вези, вези до ночных дам. Үчүнчү, Форсаж кино тасмасын сүйүп көргөн майы кызматкери. Балким азыркы таксилер атайын ушундай. Салон ичинде 200, капотто кетсең 100. Анан байкебиз эконом кылайын деп капотко чыгып алган. Бирок эгер ушундай болсо мен деле капотто жүрмүн. Такси, такси, вези, вези. Бул жерге баягы кызыбыздын үн коштоосу жетишпей жатат. Ölbeysin, nifika ölbeysin. Давай, делай, гобияғы бол. Kayıp gitti kocattım. Достор, эмнеси болсо да байкебиз аман эсен жакшы. BMW-нын эси табылды. Бирок мындай кылган туура эмес. Эгерде майы кызматкерлери болбогондо биз күндөгө ушинтип капотто жүрмөкпүз. Эң башкысы майы кызматкери өз жумушун так жана туура аткарганына баа берди. Башкаларга окшобой. Өткөндөгү видеого жазылган ой пикирлердин эң кызыктуулары ушулар болду. Ыраазчылык, а өткөндөгү бөбөгүбүз алма жеп тур. Эми баарыбыз үчүн бул аябай табышмактуу оор суроо болду. Эмнеси болсо да аш болсун. Анда эмесе мурунку Екатеринбург шаарынан келген видео суроонун жообун чогуу көрөлү. Ana surmatkanlar tavışmağımızdan çoğu gittik. Ал эми бүгүнкү чыгарылыштын видео суроосун Кадыр аттуу байкебиз жөнөттү. Салам ойтобу, менин атым Кадыр, мен Бишкектен болом. Эми бардыгыңыздарга суроо. Мен кайсыл өлкөлөрдө атам?
Бул суроого ким биринчилерден болуп ой пикирге туура жообун жазса, NSI Кыргыз бренд дүкөнүнөн мындай футболка белек кылмакчыбыз. Достор, бул ой тобу долбоор болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, ушул дарекке же бул WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот.